Азыр мен Ош шаарындагы көрүстөндөрдүн биринде турамын. Көрүстөндүн аймагы толуп, учурда адамдар коюлбай алган. Дал ушул көрүстөндүн аймагы 3 гектарга кыскарып, чекесинен кесилип, жеке менчикке өткөнүн билет белеңиз. Бул боюнча алдыда кененирээк айтып берем. Ош шаарындагы Кайрма номер 1 дарегиндеги көрүстөнгө 12 гектар 845 чарчы метр жер бөлүнсүн деп мэриянын токтому чыккан. Бирок муниципалдык менчик башкармалыгынын Искендер Исабаев аттуу кызматкери 12 гектардан ашуун жердин 9 гектарына гана мамлекеттик акт жасаган. Калган 3 гектары 2012 жылдан баштап четинен бөлүнүп, жеке адамдарга сатылып, ижарага берилип кеткен. Бул боюнча Ош шаардык прокуратурасынан билдиришти. 12 гектар жердин ордуна, 12 гектар жердин ордуна 9 гектарга госак жасап бергиле деп арыз менен кайрылат. Бирок бул арыз норматив ченемдик убакыты эмес да, соттун чечими эмес, бир мындай каттай турган бир кагаз эмес да, мындай иш кагаз эмес. Бирок госрегистрдин жооптуу кызматкерлери кандайдыр бир мындайча айтканда халат нускабы же шалакылыкабы же болбосо мэриянын үстөмдүгүнүн кысымына карап атабы, ошол арыздын негизинде эле 9 гектар кылып туруп госак берип койгон, 3 гектарын жок кылып ийген. 3 гектардын да 1 гектарын бирөөгө арендага берип коюшкан. Анын ичинде бир 5-6 адамга жеке менчикке бекитип берип коюшкан. Соттун чечимдери бар бул жерде. Бул боюнча Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин уюштуруу үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө башкармалыгына берилген. Бирок Ош шаардык мэриясына караштуу муниципалдык менчик башкармалыгынан мамлекеттик акты 9 гектарга эмес, 12 гектарга жасалган деп ишендиришүүдө. Мекеменин колунда турган акты ушул жылдын февраль айында алынган. Жаңы актыда токтомдо көрсөтүлгөн жер толук жазылганы менен, анда мекеме жетекчисинин ордун басары Дастан Мурзалиев убагында көрүстөндүн четинен бир канча сотук жер жеке менчикке өтүп кеткенин моюндады. Учурда алар кайтарылып жатат деп билдирди. Анан 9 гектар алынып, 3 гектарына токтом чыкпай калыптыр деген ол чындыкка дал келбейт. Мына өзүбүздө госак турат. Сизге мына кагаз түрүндө көрсөтүп атам, картадан да көрсөттүк. Мына мекиске картадан да көрсөтүп берем. Мисалы үчүн мына жерде көрүнүп турган 9 чарчы метр жер гана алынбай турат. Себеби бул жеке менчикке өтүп кеткен экен. Ушул боюнча бир иш козгошу мүмкүн. Бирок бул жерде УМСнин эч кандай күнөөсү жок. УМС бүгүнкү күндө бүт сотто отурумдарын утуп, ошонун чечимин чыгаруу иш планында турат экен соттун. Ошол бизге чыгышы менен мына 900 чарчы метр жер кошулат дагы. Бүгүнкү күндөгү мына госактыбыздагы 126.237 чарчы метр деп атпайбы? Ушуга 900 чарчы метр кошулат. Деген менен прокуратура муниципалдык менчик башкармалыгы жаңы актыны кылмыш иши козголгондон кийин гана алгандыгын айтат. Жарандарды тейлөө бюросу берген маалымат көзөмөл органынын билдирүүсүн тастыктайт. Аталган бюронун жетекчиси Нурсултан Шакир уулу 2021 жылы толгон көрүстөн кайра ишке кирүү алдында турганын билдирди. Айтымында кайтарылган жерлердин тосмолору алынып, сөөк коюуга кайра даярдалып жатат. Бюронун маалыматында аянты ар кандай болгон 5 жер тилке менчикке өтүп, дагы 1 гектар жер ижарага берилип кеткен. Жок, тосмолор эми өтүп кеткенден кийин бирөө багында теплица куруп алыптыр. Атак багында үй жок. Ошо курулган жерлерди кайра кайтарып алып атабыз. Башка немебиз жок. Ошого УМС, совместно УМС менен биз сүйлөшүп, Кор кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп, азыр кайтарып алып атабыз полностью. Азыр бизге мында место кылып берип атат го. Жо, место кылып атат да азыр. Эси место кылса дагы бизге адамдарды коебуз дагы. Азыр деле коюлуп атабы адамдар? Жо, азыр алып атпайбыз бошо. Биз место бошоткула деп биз суранганбыз да. Өткөн жерлерди алгансыздар, ошол жерге коебуз деп атасыздар да ошондо турат. Ооба. Прокуратуранын билдиришинче, аталган мыйзам бузуулар боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тергөө иштерин жүргүзүп жатыптыр. Бул иш канчалык тергелип, кылмыш жасагандар жоопко тартылабы же кутулуунун жолун таап катышабы, аны убакыт көрсөтөт. Биз бул темага алдыдагы материалдарда дагы кайрылып келебиз. Эске салсак, Ош шаарында 13 көрүстөн бар. Анын 5-и толуп, 8-и иштеп жатат. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.